Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдыгына карата Москвада айкели ачылып, кичи мекени Таластын Шекер айылында Чыңгыз Ордо комплексинин курулушу башталды. Бирок залкар жазуучунун комплексин куруу иши башталбай жатып, чатак чыгууда. Чыңгыз Ордо комплексинин проектисин утуп алган скульптор Баястан Батырбаев жана Талас облусунун Шекер айылынын тургундары Маданият министрлигин, мамлекеттик архитектура жана курулуш агенттигин жана бир нече кызмат адамдарын Чыңгыз Ордо комплексине конкурста утпаган, жараксыз эстелик коюуда коррупциялык иш-аракеттер болушу мүмкүн деп айыптап чыгышты. Чырдын башы конкурста уткан проектидеги Айтматовдун 6 метрлик айкелин 4 жыл мурун жеке ишкер Руслан Эшимов Россиянын Ростов-на-Дону шаарына коюу үчүн жасатып, бирок коюлбай калган эстеликти 2 миллион 600 миң сомго сатып алып, Чыңгыз Ордого коюу чечиминен чыккан. Нааразы тарап конкурста уткан проекттин композициясы бузулуп, комплекстин көркү кеткени калды дешүүдө. Чыңгыз Айтматовдун скульптура жасаган ансамбль үстүндө жанагы эрте жаза турналар, бул жагында тиги акпарат таш чайнар, анын астында жерени бүт ансамбль менен турат да. Ана булардын максаты мына ансамбль тура берсин, биз тийбейбиз, муну гана алып салалы. Муну коебуз деген кылышканда. Ансамбльни алып демесе койсо, скульптурдун ээси жүрөгүн үзүп алгандай болуп атат да. Жүрөгүн үзүп алгандай болуп атат дагы, бирок нерсени койгон жатышат. Конкурста уткан проекттеги айкелди алмаштыруу боюнча маселе 2018 жылдын 3-июлунда депутат Рыскелди Момбековдун кабинетинде талкууланган. Ага президенттик аппараттын орун басары, азыркы башчысы Досалы Исеналиев, мурдагы маданият министри мархум Султан Жумагулов, депутат Рыскелди Момбеков жана конкурста уткан айкелдин скульптору Баястан Бактыбаев катышкан. Баястан Бактыбаевдин айтуусунда депутат Момбековдун кабинетинде ооз-эки гана талкуу өткөн. Мен президенттин эмесинде берде жазылып отурганда, президенттин аппараттын эмесинде отурган эмеспиз. Биз только Момбеков депутаттын кабинетинде отуруп, жөн эле ооз сөз болгон. Бул жерде мен 2 миллион 600 деген сөздү кан эмесмин. Бекер берилет. Коебуз дегенбиз да. Андай болсо, биз да өзү менен сүйлөшкөн бир эле жолу эмес, 3 жолга чейин бекер берилсе, ошол эле Азамат Рыскелди Момбеков менен пландап, анда клубтун алдына койсок болот. Гостиница салса, гостиницанын алдына койсок. Бул камерный искусство болот да, камерный скульптура 2 метр 60 сантиметр. Ошого макулдаган болушканбыз. Андан кийин эми сиз ушундай экенсиз, калган бардык жагын художественный частьты өзүбүз кылабыз деди Досал айтты. Сиз конкурстан уткансыз. Сиз муну акылыңыз бар, соттосоңуз да жеңесиз сиз. Бирок биз сизден суранып атабыз, ушуну ошо жерге койсо, мен айттым, аны да алайлык, клубка коелук. Бирок муну Чыңгыз Айтматов өзүнүн ордуна коелук. Эмне дегенде, биз аны алып клубтун алдына койсок, муну ордуна койсок, конкурста жеңген нерсе абдан жарашыктуу болот. Биз кийинки буундардан уялбайбыз. Архитектура агенттиги Маданият министрлиги болсо айкелди алмаштыруу боюнча чечим 3-июлда президенттик аппаратта кабыл алынып, биз ошол чечимди аткардык дешүүдө. Кызыгы депутат Момбековдун кабинетинде өтүп, бирок президенттик аппаратта кабыл алынды деген айкелди алмаштырган чечимдин протоколун архитектура агенттиги дагы, Маданият министрлиги дагы көрсөткөн жок. Мен келгенге чейин чечим чыккан экен. Ошол чечим боюнча мен дагы бул жерден атайын бардык тарапты топтоп, скульпторду дагы топтоп, тиги эстеликтин ээсин дагы топтоп, гострой дагы топтоп. Анан эстелик мурдагы менин документтардын баарын карап чыктым, худсайттан өткөндүгү жөнүндө. Ошондуктан аларга, крайней мере, карап көрүү, алганга карап көрүү боюнча биз өзүбүздүн катуусун жөнөткөнбүз. Анан ошонун негизинде алып атат болуш керек. Ал эми Кара Буура районунун тургуну Кубаныч Жээнчороев архитектура агенттиги менен Маданият министрлиги жок чечимди аткарып, 2 миллион 600 миң сомду накталай санап берип салды. Бул жерде алдын ала сүйлөшүп алып, коррупциялык иштер орун алган деп жатат. Коррупция болуп атат. Сиздер көрүп атасыздар. Мен эң биринчи баштайын. Кыргыз эли ушу эки эстеликти салыштырсын. Бул конкурстан жеңген эстелик. Бул мусордо турган, конкурска катышпаган 5 жылдан бери мына мусорканын жанында күн жаңылыр жайда турган эстелик да. Конкурска да катышкан жок. Эгерде ушуну коебуз деген адамдар эме алса, конкурска келип катышса, ал жерден заключениесин алып туруп, коебуз деген хек чыгарып берсечи, биз эч качан каршы болбойт болчук да. Бул ошо конкурска катышпаган үчүн коюп атканын мен мыйзам бузду. Мыйзам кантип бузулуп атат? Бул жерде өзүңүздөр көрүп атасыздар. Министр, маданият министри
31 октябрда Госстройдон берген катына бир күндөн жооп берип атат. Эми министр көрсөтүп атпайбы? Мен мисалы үчүн Эсеналиевди ал жерде отурганын билбесем, Жогорку Кеңештин депутатынын отурганын билбесем, министр Жумагуловдун отурганын билбесем, министр Жаманкул өзү жазып атат. Ошол совещанияда целях экономия бюджета деп отурган айкелди турганга өзгөртүлсүн деген чечим кабыл атат. Мен суроо берип атам. Жаманкулов анда жооп берсин. Где протокол совещания? Күн тартиби гана. Күн тартибинде эмне маселеге калган? Эгерде президенттик аппаратта болгон совещание болсо, анын протокольный поручениясы болот. Эмнеге 3-июлда болгон нерсени Жумагулов катышып атса, ошол күнү ошол чечимди чыккан чечимди Маданият министринде талкуулап, кайта конкурста жеңген экспертный комиссияны чогултуп, ушундай экономияны, бюджетти экономдоо иретинде, ошон үчүн биз ушул чечимди кабыл алдык, сиздердин карооңуздарга коюп атам деп туруп министр милдеттүү түрдө караш керек болчу да. Жок, ал маселе жок. Бүгүн Жумагуловда жок. Депутат Рыскелди Момбековдун айтуусунда Айтматовдун айкелин алмаштыруу чечими бюджетти үнөмдөө максатында кабыл алынган. Бирок Руслан Ишимовдун даяр эстелиги бекер берилет деген сөз эч жерде болгон эмес дейт. Бир гана жолу ушул ал кезде президенттик аппараттын башчысынын орун басары болуп турган азыркы башчысы Досал Акбаралиевич айтты. Теги Айтматовдун Шекердеги Чыңгыз-Ордо комплексиндеги коюла турган эскиз боюнча мындай кайчы пикир болуп калды бизде. Президент жакында барат Шекер айылына барат, анан бирок биз карап көрдүк, ошол жанагы Айтматовдун айкели бизге ылайыксыз болуп турат деди. Анан мен Баястанды чакырды. Ушундай болуп аппарат президент ошол жана сиздин долбоорго мындай каршы пикирин, кайчы пикирин билдирип атат десем, ал кайта мага келди дагы Улан-Батордагы Чыңгыз хандын немесин көргөздү. Мына бул деген 200 метр бийиктикте турат. Бийиктиги мынча метр. Анан Чыңгыз менен Чыңгыз хандын мындай тарыхый неместири бирдей да ушуда каражат аябай эле койбойбу деп мен айттым, мен буну бюджет көтөрө албайт дедим. Ал деген 200 тонналык жезденби же бронзада ушундай жасалган кылып. Эми аны монголдор жасады. Биздики андай бюджет көтөрө албайт. Эми орто жолдон пайда болгон эстеликке келсек, чуу жаратып жаткан эстелик мындан 4 жыл мурун мигранттардын демилгеси менен Ростов-на-Дону шаарына коюу үчүн жасалат. Руслан Ишимов аттуу жаран каражатты чогултуп буйрук берүүчү болгон. Бирок түрдүү себептерден улам эстелик ал жакка коюлбай калат. Туруп калган эстеликтин ээси Руслан Ишимов Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдыгына карата жасалчу эстеликтерге сунуштай баштайт. Алгач жакында эле президент Сооронбай Жээнбеков ачкан Москвадагы айкелдин ордуна сунуштап, бирок Болот Шамшиев, Мар Байжиев баштаган көркөм экспертизалык кеңеш жаратпай койгон. 2018 жылдын 8 январында Москва шаарына Айтматовдун эстелигин тандоо боюнча көркөм экспертизалык комиссиянын 7-чи протоколу. Мен Чыңгыз Айтматов менен тааныш болгом, анын кандай болгонун жакшы билем. Курсагы жок болгон. Эстеликтин баш бөлүгү калган дене мүчөлөрүнөн чоң болуп калган. Жазуучунун көзү даана эмес, төшү кичинекей деген пикирге кошулам. Эстелик Москвадагы жазуучу Димитровдун эстелигине окшош болуп калган. Москвага коюлчу айкелге жаратпай койгон соң Руслан Ишимов эстелигин жазуучунун кичи мекени Шекер айылына курулуп жаткан Чыңгыз-Ордо комплексине коюу боюнча президенттик аппараттын ошол кездеги орун басары Досалы Эсеналиевге кайрылдым дейт. Көп өтпөй Руслан Ишимовдун эстелиги 2 миллион 600 миң сомго бааланып сатылып алынат. 2 миллион 600 миң сом эч кандай которуусуз, накталай колуна саналып берилген. Мен аксакал угуп атам, угушумча 12 миллион акча ошо талашка эстеликтин өзүнө эле которулган жаткан экен. Эмнеге 12 миллион которгон жатасыңар, эгерде менде мына 2 миллион 600гө эстелик турса. Ушуну мен предлагать этпедим беле. Сиздер да билесиз. Министр культуры дагы билет. Комиссия барган 18 киши, ар кайсы ведомствонун өкүлдөрүнөн. Анан бул кандай болуп атат? Десем, ушуну чечебиз деп, кийин дагы бир 5-6 киши барып көргөн экен. Анан акыры чечишти, мени чакырды, кел аласыңар. Мен ошол эстелик жакка кел деди, эстелик жакка бардым, барганда министр культуры ошондо жаңы. Бул июль айлары болсо керек эле, уже июль болуп калган. Июльдүн баш жагы. Министр культуры тиги Султан Жумагулов аксакал
анан депутаттардан Момбеков аксакал, анан премьер-министрдин биринчи вице-премьери, анан дагы мин культурадан болуш керек, дагы бир киши, 4 киши келишкен. Келишип эстеликти көрүштү, жактырышты, документтери барбы деди, бардыгы бар деп скульпторлордун телефонун бердим, алардан болгон документтерин алышты, окушту, көрүштү, жаратышты, анан баасы канча болот ошондо деди. Мен айттым, $38 000 кеткен, ошол акчаны берсеңер, мен элге жаман көрүнбөй таратып берип койсом жакшы болмок десем, макул деп ошол жерден эле калькулятор менен чагышып 2 600 000 болот экен, ушуга макулсузбу деди. Мен макулмун дедим. Бирок Таластын Шекер айылынан келген аксакал Жумабек Токтогазиев даяр сатылып алынган 2,5 метрлик эстелик көлөмү кичинекей гана эмес, турушу кыргыз салтына туура келбейт. Буга Айтматовдон акча аяп жаткандар көңүл бурган эмес дейт. Кыргызда 2 жең кийбеген элге кесир дейт. 2 жең кийбеген элге кесир дейт. Жалгыз жең кийбеген жанга кесир деп атат. Мына булар авторлору жана 1-2 кишилер бар экен. Ошолор Шекерге койгоштоп далбасташып атат. Аягы финпол менен токтосо керек. 2 600 000 алып, алдынан алып коюшкан муну. Ошондо ызчуу болуп атат да. Биз эми ушунда автор болобу, башка аралашкан адамдар болобу, Шекердин бозогосуна да жоготпойбуз. Кереги да жок. Ызчуулуу, нарксыз эстеликтин бизге кереги жок. Дагы кайталайм. Шекердин четине да жолотпойбуз биз. Конкурсту утуп алган скульптор Баястан Бактыбаев конкурстагы айкелди алмаштырып салганы үчүн эми соттошууга бараарын айтат. Эми ошону соттошко туура келип атат. Азыр архитект менен совместно иш алып барып атабыз. Мына азыр мына тиги райондун, тиги айылдын атуулдары экспрессте берип атат. Менен сурашты. Мен болгон нерсенин баарын айтып бердим. Бу жерде биз келечекте бир Чыңгыз атабызга заңгыраган, өзү заманбап келишкен кое албасак, анда биз качан коебуз? Кийинки буундарга биз эмне деп жооп беребиз кийин? Мен бүгүнкү кызыкчылыгымды ойлоп аткан жерим жок. Бул памятник бүткөндөн кийин бардыгы унутулат да, проект менен ошо проект жеңген скульптор менен архитекторго сөз болот. Эмне себептен 3 каркыра, эмне себептен 19, эмне себептен Чыңгыздын 2,60. Артында 20 метр заңгырап турса, 40 метр площадьтын үстүндө күкүрттүн чийиндей болуп турса, булардын кесиптүү адамдар каякты караган, ушундай сабаты жоюлганбы, жоюлбаганбы деген сөздөр кийин келет да, кийин өтө эле көп сын пайда болот. Ал эми депутат Рыскелди Момбеков чырдын баары айкелден эмес, комплексти куруу боюнча тендерден чыкты деп эсептейт. Депутаттын айтуусунда конкурстун жеңүүчүлөрүнүн эскиси гана жеңет, ал эми калганы өкмөттүн иши. Өкмөт чечет. Анткени каржылоо булагы бул өкмөт. Өкмөт өзүнүн ылайыктуулугун чечет. Анан кийин жок, жанагы тендерди конкурсту утуп алган киши мен уттум, демек ушул болуш керек деген ал өкмөт эмес да. Ал утту, бирок акчасын алды. Биринчи орындалга акчасын утуп алган. Болду. Ал киши өзү 5 миллион сомдук Манасордо жумуш бүткөрө албай жүрөт. Анын строит курулуш фирмасы бар. Курулуш фирмасындагы акчанын обороту жетпейт экен. Анан ошончо катыша албай калган. Катыша албай калып, тиги уткан компаниядан сурайт. Могу турналарыңды мага бер, же болбосо могу ишти мен кылайын дейт. Анан тиги бербей коет, утуп алган оргтехникпи, бир оштун фирмасы утуп алган экен да. Бербей койгондон аны сасып атат. Болду, башка эч нерсе жок берди. Ошо жанагы мени жаманатты кылган адамдардын жаназасы жакындап калсын. Ошол мени аралаштырган адамдарды Айтматовдун арбага уруп кетсин деп айткыла. Мен сөзүмө жооп берем. Талаш жаратып жаткан Айтматовдун туруп турган эстелигин айкелчи Азамат Абдырахманов жасаган. Жакында эле Москвада президент ачкан, көпчүлүккө жаккан Айтматовдун айкелин дагы жасаган Азамат Абдырахманов. Бирок айкелчи Айтматовдун туруп турган эстелигин Москвага коюуга каршы болгон. Менен сурашты, ошону койсок болобу деп. Мен айттым болбойт депчи. Себеп дегенде, эми Москвага ал айкелди тургузууга кичине мага мындай туура эмес болуп калмак да. Ал жака мындай бир жакшы, мындай салаваттуу, салмактуу, бир көрүктүү, бир башкача Москванын скульпторлору менен мындай тең таймашала тургандай бир деңгээлдеги
скульптура коюлуш керек болчу да, ошол себептен мен ага каршы болдум. Ростов Надануга буйрбаган, Москвага коюуга көркөм экспертизалык комиссия жаратпай койгон. Айкелди жасаган адам өзү дагы Москвага коюуну каалабаган эстелик эми Шекердеги жазуучунун 15 гектар жерди ээлеген комплексинин эң башкы айкели болуп калуу алдында турат. Айкелди жасаган Азамат Абдрахманов дагы ал айкелди Чыңгыз Ордо комплексине коюуга каршы. Мен ушул маалыматты деле мындай көп туура көрбөйм негизичи. Эгер ал уткан болсо, ошол кишиге өзүнө эле койдуруш керек болчу да негизичи. Анан мен ишимди апарып ушакка коюп койсо, мен аны туура көрбөйм да. Менимче ал жакта комплекс өтө чоң масштабтагы, чоң площадьти эметет эдет да. Анан ал жерге бир 2,5 метрлик скульптураны коюп коюш, бул кичине туура эмес болуп калат. Архитектуралык жагынан туура эмес болуп калат. И подачасы да некрасивый да, ал жергечи жарашпай калат. Лучше ким утса ошол эле кайра өзү алдынча жасап койсун, проблемасы жок. Учурда Чыңгыз Ордо комплексине конкурстан уткан айкел орнотулбай башкага алмаштырылып, 2 миллион 600 миң сомго накталай сатып алуу боюнча финансы полициясы иликтөө ишин жүргүзүп жатканы маалым болду. Нааразы тарап комплексти курууга өткөн тендер дагы мыйзамсыз өткөн дешүүдө. Акырында тарых музейиндеги уурулук Чыңгыз Ордону курууда дагы кайталанбай, композицияны түзүүдө тарых музейиндеги качырга окшош аттай көрүнүштөр Чыңгыз Ордодо орун албаса деген тилек.